Саламатсыңар балдар. Мен силер менен байланышып жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгүн силердин маанайыңар кандай? Жакшыбы? Анда балдар, сабакка активдүү катышканга аракет кылабыз. Сабагыбыздын темасы өтүлгөн материалдарды кайталоо. Анын ичинен багыныкы сүйлөмдүн түрлөрүн кайталайбыз. Сабактын максаттары: окуучулар багыныкы сүйлөмдүн түрлөрү тууралуу кеңири түшүнүшөт жана билимдерин бекемдешет. Окуучулар өз оюн эркин баяндап бере алат, айырмалай билишет. Чыгармачылыгы артат, өз алдынча иштешет жана салыштырышат. Мааниси жана грамматикалык түзүлүшү боюнча багыныкы сүйлөмдүн төмөнкүдөй түрлөрү бар. Биринчиси мезгил багыныкы сүйлөм, экинчиси орун багыныкы сүйлөм, үчүнчүсү шарттуу багыныкы сүйлөм, төртүнчүсү карама-каршы багыныкы сүйлөм, бешинчиси сыпат багыныкы сүйлөм, алтынчысы салыштырма багыныкы сүйлөм, жетинчиси себеп багыныкы сүйлөм, сегизинчиси максат багыныкы сүйлөм, тогузунчусу сан өлчөм багыныкы сүйлөм. Ар бир багыныкы сүйлөмгө кыскача токтоло кетсек, бул биринчиси мезгил багыныкы сүйлөм. Мезгил багыныкы сүйлөм баш сүйлөмдөгү ойдун мезгилин билдирет балдар. Ал качан, качанга чейин, качантан бери, качанга дейри, кайсы учурда, кайсы убакта деген суроолорго жооп берет. Мисалы, Турсун эшикке чыкканда күн батып кеткен болчу. Бул сүйлөмдө биз мезгил багыныкы сүйлөмдү табышыбыз керек. Качан күн батып кеткен болчу? Турсун эшикке чыкканда. Демек бул мезгил багыныкы сүйлөм. Экинчиси орун багыныкы сүйлөм. Орун багыныкы сүйлөм баш сүйлөмдөгү ойдун ордун билдирет. Ал кайда, каерде, кайдан, кайсы жакта деген суроолорго жооп берет. Мисалы, токтогул ырчы кайсы жерде болсо, ыр менен күлкү ошол жерде болот. Каерде ыр менен күлкү болот. Токтогул ырчы кайсы жерде болсо, демек бул орун багыныкы сүйлөм. Кийинки багыныкы сүйлөмдүн түрү шарттуу багыныкы сүйлөм. Шарттуу багыныкы сүйлөм баш сүйлөмдөгү ойдун шартын билдирет. Эмне болот, кандай болгондо, эмне болбой деген суроолорго жооп берет. Мисалы, сүрөт элге жакса, мен өзүмдү бактылуу деп эсептеймин. Эмне болсо мен өзүмдү бактылуу деп эсептеймин. Сүрөт элге жакса, демек бул шарттуу багыныкы сүйлөм болот. Кийинки багыныкы сүйлөмдүн түрү болуп карама-каршы багыныкы сүйлөм. Багыныкы сүйлөмдүн бул түрүндө баш жана багыныкы сүйлөмдөр бири-бирине каршы мааниде колдонулат. Ал эмне болсо да, эмне болгону менен, эмне болгону болбосо, кантсе да деген суроолорго жооп берет. Мисалы, эл уйкуга кирсе да, электр шамы жаркырап күйүп турат. Эмне болсо да электр шамы жаркырап күйүп турат. Эл уйкуга кирсе да. Демек бул карама-каршы багыныкы сүйлөм. Кийинки багыныкы сүйлөмдүн түрү бул сыпат багыныкы сүйлөм. Сыпат багыныкы сүйлөм баш сүйлөмдөгү ойдун ар кандай сыпатын билдирет. Ал кантип, кандайча деген суроолорго жооп берет. Мисалы, кулжадай көзү кызарып, болжоосуз күлүп тайтору болбой чуркап алыптыр. Семетей эпосунан алынган. Кантип кулжадай көзү кызарып, бул сыпат багыныкы сүйлөм болот. Кийинкиси салыштырма багыныкы сүйлөм. Салыштырма багыныкы сүйлөмдө баш сүйлөмдөгү ой салыштыруу маанисинде колдонулат. Ал кандай, эмне болгон сыяктуу, эмне болгондон бетер деген суроолорго жооп берет. Мисалы, килем төшөп койгондой, жер бети түркүн гүлдөр менен кооздолгон. Кандай? Килем төшөп койгондой. Бул салыштырма багыныкы сүйлөм болуп саналат. Себеп багыныкы сүйлөм. Себеп багыныкы сүйлөм
баш сүйлөмдөгү ойдун себебин билдирет. Ал эмне үчүн, эмне себептен, эмнеликтен деген суроолорго жооп берет. Мисалы, ашуу бек болгондуктан Жолой Кашкарды көздөй бет алды. Эмне үчүн Жолой Кашкарды көздөй бет алды? Ашуу бек болгондуктан. Бул себеп багыныкы сүйлөм болот. Кийинки багыныкы сүйлөмдүн түрү максат багыныкы сүйлөм. Максат багыныкы сүйлөм баш сүйлөмдөгү ойдун максатын билдирет. Ал эмне максат менен, эмне үчүн, эмнеге деген суроолорго жооп берет. Мисалы, жаш кулундарга жел тийбесин деп кулболду карыя бээлерди короого айдап келди. Эмне үчүн кулболду карыя бээлерди короого айдап келди? Жаш кулундарга жел тийбесин деп. Демек бул максат багыныкы сүйлөм болот. Сан өлчөм багыныкы сүйлөм. Сан өлчөм багыныкы сүйлөм баш сүйлөмдөгү ойдун көлөм, сан, даража өлчөмдөрүн билдирет. Ал канча, канчалык, эмне болсо деген суроолорго жооп берет. Мисалы, адам канчалык көп окуса, ал ошончолук көптү билет. Эмне болсо ал ошончолук көптү билет. Адам канчалык көп окуса, демек бул сан өлчөм багыныкы сүйлөм болот. Балдар, эми багыныкы сүйлөмдүн түрлөрүнүн мүчөлөрүнө көңүл бурсак. Баш сүйлөм менен байланышууда мезгил багыныкы сүйлөмдүн баяндоочуна төмөнкүдөй мүчөлөр уланат. Биринчиси чакчыл мүчөлөр а, ый, ганча, ганы, гыча, майынча, майын. Экинчи атооштуктун ган мүчөсүнө жөндөмө мүчөлөр уланат. Же, жандооч айкашып келет. Үчүнчү шарттуу ыңгайдын са мүчөсү уланат. Багыныкы сүйлөмдүн баяндоочу шарттуу ыңгайдын са мүчөсү менен аяктап, ага кайда, каерде, кайдан, кайсы жерде, баш сүйлөмгө ошол жерде, ошол жерден деген сөздөр кошулуп айтылат. Багыныкы сүйлөмдүн баяндоочу этиштин төмөнкүдөй мүчөлөрү аркылуу түзүлөт. Шарттуу ыңгайдын са мүчөсү бай мүчөсү менен жасалат. Багыныкы сүйлөмдүн баяндоочу төмөнкүдөй мүчөлөр менен аяктайт. Биринчиси шарттуу ыңгайдын са мүчөсү кээде ага да, дагы, деле байламталары кошулуп айтылат. Экинчиси ган түрүндөгү атооштук мүчөгө менен деген жандооч кошулуп айтылат. Үчүнчүсү ба мүчөсүнө сын мүчөсү уланып жасалат. Багыныкы сүйлөмдүн баяндоочу төмөнкүдөй мүчөлөр менен аяктайт. Биринчиси ып бай мүчөсү менен, экинчиси гансып мүчөсү менен саналат. Балдар, багыныкы сүйлөмдүн баяндоочу төмөнкүдөй мүчөлөрдөн түзүлөт. Биринчиси атооштуктун ган формасына дай мүчөсү уланат, же болбосо жандооштор кошулуп айтылат. Экинчиси шарттуу ыңгайдын са мүчөсү жана кандай деген сөз, ал эми баш сүйлөмгө ошондой деген сөз кошулуп айтылат. Балдар, себеп багыныкы сүйлөмдүн баяндоочу төмөнкүдөй мүчөлөр менен аяктайт. Биринчиси атооштуктун ган мүчөсүнө дыктан деген мүчө уланат. Экинчиси ганы түрүндөгү атооштуктарга себептүү, үчүн жана башка жандооштор кошулуп айтылат. Үчүнчүсү этиштин терс түрү жана чакчыл мүчө ба, ый, ып мүчөлөрү менен жасалат. Багыныкы сүйлөмдүн баяндоочу келер чакта болуп, ага бас, сың, у, ыш мүчөлөр уланат жана үчүн деген жандооч сөздөр кошулуп айтылат. Багыныкы сүйлөмдүн баяндоочу са мүчөсү менен аяктап, баш сүйлөмгө канча, канчалык, багыныкы сүйлөмгө ошончо, ошончолук деген сөздөр кошулуп айтылат. Бул темалар силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Анда эмесе кийинки тапшырмаларга көңүл бурабыз. Экранда бир нече сүйлөмдөр жайгашкан. Бул сүйлөмдөр багыныкы сүйлөмдүн кайсы түрүнө кирет жана кайсы суроого жооп берерин тапкыла.
Экинчи тапшырма. Төмөнкү сүйлөмдөрдөгү көп чекиттин ордуна баш сүйлөмдү жана багыныкы сүйлөмдү ойлоп таап жазгыла. Тыныш белгилерин туура койгула, балдар. Анда эмесе балдар, теманы канчалык деңгээлде өздөштүргөнүңөрдү текшерип көрөлүчү. Тест. Биринчи суроо. Багыныкы сүйлөмдүн канча түрү бар? Асы 6 түрү бар. Б 5 түрү бар. В 9 түрү бар. Г 8 түрү бар. Ойлонобуз, балдар. Тапсаңар, азаматсыңар. Анда мен туура жообун айтып коеюн. Туура жообу 9 түрү бар. Туура варианты Высы болот. Экинчи суроо. Кайда, каерде, кайсы жакта деген суроолорго жооп берген багыныкы сүйлөмдүн түрүн тапкыла. Асы мезгил багыныкы сүйлөм. Б салыштырма багыныкы сүйлөм. В шарттуу багыныкы сүйлөм. Г орун багыныкы сүйлөм. Ойлонгула, балдар. Тапсаңар, азаматсыңар, балдар. Анда мен туура жообун айтып коеюн. Туура жообу Г варианты. Орун багыныкы сүйлөмдүн суроосу, балдар. Үчүнчү суроо. Сыпат багыныкы сүйлөм кайсы суроого жооп берет? А. Качан. Б. Каерде. В. Кантип. Г. Эмне үчүн? Таптыңарбы, балдар? Анда мен туура жообун айтып коеюн. Туура жообу В варианты. Сыпат багыныкы сүйлөм кантип деген суроого жооп берет. Үйгө тапшырма. Дал ушундай кылып, багыныкы сүйлөмдүн түрлөрүнүн ар бирине бирден сүйлөм түзгүлө. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла, балдар.